Ölüm келелектен мурда өлүп калба. Тирүү жаша, сергек жаша, урматтуу мекендешим. Сергек тутуп тыкан таза жашоонун сыры бул тахажжуд намазында турат. Тахажжудка туруп текшерип ишенбесеңиз окуп көрсөңүз, тахажжудка туруп намаз окуган күндөрүңүз жыргап күнүңүз дагы сонун берекелүү, анан сергек тетик жүргөн болосуз. Тахажжуд окубасаңыз ошол күнү башкача болуп уйкуңуз келип бирдеке болуп эле жүргөн болосуз да. Жашоо ар кандай тепкичке бизди алып келип, бирок биз каалаган нерселерге жеткирип койгонун Аллах Таала жеткирип койгонун биз өзүбүз билбей калабыз. Мына байкасаңыз, бул жашоодогу өйдө төмөн иштер, кээде ылыйга алып түшүп туруп башыбызга өтө катуу чабат, кээде өйдөгө алып чыгып туруп жерге катуу чабат. Кандай болгон күндө дагы Аллага болгон ой жүгүртүүбүздү өзгөртпөшүбүз керек. Жашоо өлтүрмөйүнчө, Азраил келип жаның алмайынча өлүп алба деген, сергек жаша деген. Урматтуу мекендешим, ошондой экен, өлүм келбестен мурда жашаганды билишибиз керек. Өлүм келелекте өлүп алба. Кээ бирөөлөр ушундай кайгы капа, жүрөгүн түрмө кылып алган, ар кимден өч алам деп жүргөн, ушундай жаман саясаттарды ойлонуп жүргөн адамдар бар да. Кенен жаша. Жашоо жан дүйнөңдү кенен кой. Бул дүйнөдө алаксый турган нерселер ушунчалык көп экенин билесиң, урматтуу мекендешим. Жыргап жаша, сонун жаша, күлүп жаша, жылмайып жаша. Жашоого бир окуяны айтып өтөйүн. Бир аксакал бар экен. Ушундай айылга өтмүш жеринде турат экен. Бир адам жаш жигит келип, аксакал бир айылдан келип атам, көчүп, бул айылдын элдери кандай десе, баягы аксакал тескерисинче суроо бериптир. Эми сен келип аткан айыл кандай десе, ал да карап туруп, мен жашаган айылда жаман адамдар көп болчу, сөгүнөт болчу, урушат болчу, малымды урдап кетет болчу, ушундай кыянаттыктар көп болчу ал айылда дейт экен. Уулум, сиздин айылыңыз кандай болсо, биздин айылда ушундай дейт экен. Мурдагы айылыңыз кандай болсо, биздин айылыбызда ошондой дейт экен. Деп баягы жүгүн көтөрүп алып өтүп кетет экен. Дагы бир аз убакыттан кийин бир жигит келет экен. Ата, бул айылдын элдери кандай деп суроо берет экен. Мурда сиз келип жаткан, сиз жашаган айыл кандай эле десе, мен жашаган айыл өтө сонун болчу. Адамдары адамгерчиликтүү болчу. Кулк мүнөз, адеп ахлак, бардыгы бири-бирине жакшы көргөн, жакшылык кылган адамдар болчу десе, аксакалда карап туруп, бул айылда кудум ошондой дейт экен. Бул аксакалды кылган ишин байкап турган бир адам жанына келип, аксакал, эмне үчүн жакшы жаман дедиңиз, бул эки жигитке эки түрдүү сүйлөдүңүз десе, ким кандай болсо, ошол жерде өзүн ошол абалда табат дейт экен да. Албетте, урматтуу мекендешим, биз жашоодо жашайт экенбиз. Кайсы жерге барбайлы, кандай жерде турбайлы, биз бирөөгө тың дедирсек, тың деген үн кайтат. Кайтар дүйнө деп коет. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, жакшы болгонго аракет кылышыбыз керек. Жакшы болгонго не жетсин? Жамандар толтур азыр. Жакшы болгонго аракет кылайлы, урматтуу мекендешим.